Салам достор, барыңыздарга. Бүгүн сиздер менен ушундай өзгөчө даамдуу самсынын рецепти менен бөлүшөм. Бул самсынын аталышы хан самса деп аталат. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу болуңуздар. Эң алгач унга жарым кашык разрыхлитель кошобуз. Артынан эритилген сары май, сууга туз кошуп аралаштырып, жумшак, орточо камыр жууруп алабыз. Бизге эки түрдүү эт керек болот. Кабырга эт жана жумшак эт. Жумшак этти майдалап, өтө чоң эмес, өтө кичине эмес кылып турап алабыз. Этти турап алган соң татымына жараша туз, кара, кызыл мурч жана бир аз суу кошуп аралаштырып, 1 саатка маринадка калтырабыз. Сиздер өзүңүздөргө жаккан приправаларды колдонсоңуздар болот. Жана каалооңуздарга жараша ич май же болбосо куйрук кошсоңуздар болот. Эки дана пиязды майдалап туурап кошобуз. Жана бир аз туз, 2 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Камырды 3 бөлүккө бөлөбүз. Чоң, орточо, кичине кылып, камырды жайып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп чыгабыз. Самсынын суусу чыгып, шорполуу болуусу үчүн 2 дана туралган помидор кошуп коебуз. Үстүнө жумуртканын сарысын сүйкөп, кызып турган духовкада 190 градуста 50-60 мүнөттө бышырып алабыз.
мына достор, биздин хан самса даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Рецепт жакса каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз.